Ассалаумалейкум достор, сіздермен Самат Асқарбеков, авторитет долбоору. Бүгін бізде қонақта эстрада жылдызы, белгілі инсан, мықты красавчик Ильяс Андаш. Ассалаумалейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен кечиңиздер менен кайсы убакта көрсөңүздөр өзүңүздөр билесиздер. Анан жанакы мыкты красавчик деп атпайсызбы, анан мен эме уккамда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген красавчиги деген сөздү уккам. Анан дагы бир тамашалуусун эме да уккам. Бир эфирге барып калдым, серьезный эфирге. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген десе мен көзүм момундай болгондон жанында жүргөн ырчы Ильяс Андаш деди эле. Анысы кандай тааныштыруудагы кызыктуу болсо сонун эле болду. Чоң рахмат. Кандайсыз? Мандайыңыз дагы бир жолу жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Анда эмесе бүгүнкү оюндун шартын эрежесин түшүндүрө кетейин. Бүгүн эч кандай ашык суроо болбойт. Сизге болгону 5 суроо беребиз. 5 суроого 50 секунд убакыт. Эгерде суроонун жообун билсеңиз дагы, ал кабыл алынбайт. Болгону сиздин телефонуңуздун контактларынан таап, ошондон жооп издейбиз. Түшүнүктүү. Анда эмесе даярсызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуз кеттик. Биринчи суроо. Француз тилинде «жутем» деген сөз кандай которулат? Билесизби? Билем. Билесиз? Эми бирок муну сиз билсеңиз дагы, бuyakta контакттардан издейли. Анда эмесе Жаман турбайбы? Жоопту билип дагы өзүңө айта албай берет. Өзүңүз айта албайсыз. Анда эмесе кимден суроо берсек, Контактты да сиз тандайсызбы? Да. Акбар текст деген ким? Акбар Кубанычбеков. Акбар Кубанычбеков, да? Амантур Фокус деген ким? Мен эсимде жок. Эсимде жок? Эсимде жок, да. Эсимде жок. Апашка. Апам да. Мама? Мама билеби? Апаңыз билеби? Билбейм ошону. Апаңызды чалып келели? Мен? Айтыңыз. Сизде 50 секунд бар, билесиз да? Так. Ошкасын тандап турса. Громкийге коёмбу? Албетте. Суроону түшүндүрүш керек. 50 секунд, 50 секунддун ичинде жооп алыш керек. Алло. Апа кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Апа эме эфирде отурам, убакыт кыска. Жетем деген французча сөз эмне деген которулат? Билесизби? Эмне деген? Жетем. Французча жетем деген. 20 секунд болуп кетти. Батыраак. Телевидение отурам дейт. Билесизби? Жетем деген французча сөз эмне? Өлө популярдуу сөз. Бардык эле тилде айтылат. Бол. Рахматты. Жок. Жакшысы мындай көп айтат го. Батыраак. 10 секунд. Мейли анда. Элүүдөн ашкан кишиден жетемди сурап, аларды жетем билгенлери калса керек. 5 секунд калып калды. Жок, 5 секунд эмес. Болбой калды, Жооп алынган жок. 40 болуп калды да. 40 секунд болуп калды. Ильяс Андаш, сиздин апаңыз 10 секундаңызды жеп кетти. Эми кимден издейбиз азыр? Ушул эле суроо боюнча калат. Эгерде суроонун жообу так болгондон кийин, кабыл алгандан кийинки суроого өтөбүз да. Балтек деген ким? Мен ушундай ойлоп атпаймынбы? Эфирге чыгар салдарды. Балтек деген ким? Мен ойлоп атпайм, биттерме сүйлөшөдү. Классташым. Балтек эфирге чыкса жооп. Балык деген ким? Ошондо анын баарын сдавать этип турбайсыңар. Балык деген ким? Ал дос болот. Дос бала? Может, балыкка чалып көрөбүз? Келиңиз. Балтектен билбейм, могу балыктан жооп алып жүрөм. Жооп бербейт ал. Жооп бербейби? Жок, эми балыктар деген жооп бербейт деген сүйлөйт да балыктар. Мен таң калып атпаймынбы, сүйлөгөн балык менен русалка эмес белепчи. Так, урматтуу достор, Ильяс Андаштын балык деген контент. Мазат айтсам да билим катты. Да. Даня, кандайсың, брат? Жакшы, рахмат. Ильяс Андаш. Отам, брат. Брат, эфирде отурам, сразу суроо берем. Жетем деген сөз французча сөз эмне деп которулат? Люблю же.
Все, красавчик. Красавчик-ты. Жақсы. Вот, секунда. Неужели балықтар сөйлеп сізді бұқарды? Сұрау мындай. Күн системасындағы бірінші планетаның аты қандай? Білесіз бе? Білем. Білесіз, ә? Аны мен дағы іздейміз. Кімге береміз азыр? Біліп тұрып біреуінен іздеген де бар екен. Бермет Торпақ деген кім? Өкіл апамның қызы. Өкіл апам қызы? Ничего себе, өкіл апамның қызы Торпақ деген. Жақсы. Ботония деген кім? Дос бала, эми ал Ботония эми. Ничего такого, да? Чем балық деген. Балық деген қарағанда, да. Жанар Ақаев Қочалалы. Жоқ, жауап бермейді, да? Че-то... Жезде дейді, қайсы жезде? Ал, канадский номер. Канадский? Единица жетпейді. Единица жетпейді, да, жақсы. Жора Тамада. Есте алған жоқпын. Есте алған жоқпын. Жылызбек Тұрсынбаев. Билет бош керек, Билет бош керек, чалып көрелі? Чалып көрелі. Ақырғы жолы Жылызбек Тұрсынбаевпен қашан сөйлестіңіз? Корпораттарда жолықтым, атақтың телефонмен де сөйлеспейбіз. Алло. Тоқысы. Башқа бір. Жақшылы жоқ берем? Или звондаштың? Алло. Жылызбайке қандайсыз? Жақсы, өзің қандайсың? Жақсы, Құдайға шүкір. Жылызбайке, эфирде отырам, бір сұрау үйретті екенмін, сіз жооп беришиңиз керек екен. Күн планетасындағы, системасындағы ең бірінші планета. Венера ғой дейм. Алло. Ответіңіз қабыл алдым да. Рахмат. Ильяс Мырза? Сіздің екінші сұрағыңызға дағы Жылызбек Тұрсынбаев Венера ғо дейм деп беліп алды. Сондай болып қалды, осы жаман болады. Сіздің 10 секундаңызды жеп кетті, әуел жауап ұтықтаймын. 10 секундаңызды жеп кетті. Неге Венера деп салды? 30 секундда қалды. Қайра іздейсіз бе? Эми бізде бір мүмкіншілік бар. 10 секунданы қайра қайтарып алуға. Сіз қалаған ең жақын адамды біреуіне чалып, Бұл екіншіле сұрауыз біле? Бұл екінші сұрау. Ерте ғой? Жоқ, 30 секунда. Егер қаласаңыз деймін да. Жоқ, ерте 20-ға жеткеннен анан айталы. Жарайды, анда өзіңіз. Ерте. Мұндан орысы болып қалсам не аламын? Жарайды. Қазақ деген кім? Үрімді, бір үрімді сат алған. Может, Қайрат Қырғызға чалып көреміз? Мейлі. Қайрат Қырғыз. Азыз біздің Ильяс Андаштың екінші сұраусына жол. Номерінде екен, ошқа екен. Екіншіні басып қойылы. Қайрат Қырғыз. Еще қырғыз емес қып-қыз жалып қалып тұр ғой. Қып-қыз да? Да. Тура емес жалыптым, беш қолы. Қайрат Қырғыз. Байке бұзық тұғайлы бе? Байке мұғалім болып іштейтілі ғой, құқтағыш керек. Бүгін демалыш күнде. Күн системасындағы. Қайрат Байке қандайсыз? Салам алейкум. Жақсы. Эфирде отырам, менде 30 секунд бар. Күн системасындағы ең бірінші планета. Бізге жақынырақ бұл? Жоқ, күнге жақынырағы. Бірінші планета. Тамасында айта алған, не болыңыз Байке, 20 секунд болып кетті. 30 секунд. Любой ойыңызды айтыңыз. Юпитер бізге жақынырақ та деп болмауы. Байке, мастырын ойыңызына рахмат. Сізде 20 секундалі қалды. Андықтан 30 секундадан ылдый болғаннан кейін 10 секунда қайра қайтарып алуға мүмкіншілігіңіз бар. Ана қандай десеңіз, сіз қалаған абонентке жақын адамыңызбы, танышыңызбы біреуіне чалып 1 минуталық пранк. 1 минуталық пранк мұнда сізде қандай болады? Себептен сіз мұндай қылышыңыз керек. Ошол кишиге чалып, ишендиришиңиз керек. 2036 жылы президенттік шайлоо болгон аттыр. Ошого аттанайын деп атам. Мен аға ушул күндөн баштап даярданышым керек экен. Мага жардам бересиңби, пландарым деген сыяктуу ушул пранкты колдоносуз. 1 минуттан ичинде сиз дагы телефонду Кимге ишендирем муну? бирөөнө
Жакыныңыздын бирөөнө ким? Жакын досуңуз бирөөнө. Бирок ал ишенбей калбаш керек, ишениш керек. Экинчиден Эч ким ишенбейт мага. Жок, сиз айтышыңыз керек. 2036-жылы президенттик шайлоого аттанайын деп атам. Программаларды азыртан иштеп атабыз деп ишылса калган өзүңүздүн фантазияңыз. Анан туп-туура 1 минута боюнча сүйлөшүшүңүз керек. Аны көндүрүш керек. Эгерде ал ишенбей коюп сала турган болсо, анда 10 секундда мүмкүнчүлүк албай каласыз. Кимге чаласыз? Эч ким ишенбейт го. Жок, чалыңыз ошо, пранк кылып ошо. Мен ушундай деп атам деп эле серьезно айтыш керек да. Чын дилден бирөөнө. Жакын досуңузбу? Кел анда кызыктуу болсун. Кимге? Тамаша көйлөргө чалам. Тамаша көйдүн аты ким? Мышык дейт. О, ничего себе. Мышык. Мышыктар ишенеби? Президенттикке коюп аткан. Алло. Мяу, кандайсың? Кандай дейсиң? İşte жақсы? Жок, айтып койбойсуң. Ким дедиң, мен сени мышык десем. Түкө дедиң, эме 2036-жылычы шайлоо болот экен да. Президенттикке ошого аттанайын деп атам. Ошого ишенесиңби? Ишенем. Сөз түрдө ишенесиң, туурабы досум? Кантип досуңа ишенбейсиң? Президенттик шайлоого өтүп, президент болом деп атса. Ишенем. Мына, болду. 10 секунд. Эме, ден соолуктар жакшы? Жакшы. Күн жылуу? Жылуу. Печканын жанына жатып атасың? Конечно, үстүндө да. Мейли анда, досум. Мяу. Кайдасың сени? Иә, Кайдасың? эфирде. Ишенди. Ишенди деңиз. Куттуктайбыз, аны сизге 10 секундда кошулду. Эми бул жерде өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз бир жолу тандоо. Кимге? Өзүңүз каалаңыз. Мындай кичиде сабакты жакшы окуган досум бар эле, ошо эле чалайын. Ошого чалыңыз. Астрономияны бирок жакшы окуду, окуган жокпу, билбейм. Экинчи суроо сизде. 30 секундда. 30 секунддан бар. Азыркы учурда сиз чалып жаткан абонент сүйлөшүп жатат. Ой, Кайра чалайын. Кайра чалыңыз. Ал үйөрүңдү билген жокмун да, кечип койчу. 29 секундда калды сизде. Суроону эртең түшүндүрөбүз. У меня 29 секунд, я на телевидении. Азим, это первая планета в Солнечной системе. Билбейм. Жакшы окуган досум сен десем, ал сен атып салбадың. Сразу жооп берди. Ильяс мырза, сиздин 30 секундаңыздын ичинен 10 секундасы кетти кайра. Азим, классташыңыз, досуңуз, жакшы окуган досуңуз 10 секундаңызды жеп кетти. Сизде экинчи суроо боюнча эле турат. Анда эмесе мүмкүнчүлүгүңүз да жок калды. Эми кандайдыр биз издейбиз абоненттерди. Жал 9-этаж деген ким? Бир квартира сатып алганбыз, элге ошонун номер алып. Димитрол деген ким? Блин, ошо ким эле бир уктаткыч болуш керек. Уктаткычтар Димитрол. Заман бапаты турат, э, кыскасы. Бирок билбейм ким экенин, эсимде. Чалып көрбөйсүңбү, может быть, Димитрол кандайсың деп көрдү. Жарайт. Добр билеби, билбейби? Добр. Жок, Добр билбейм. точно билбейт, э? Астрономия сиз билбейт Бишкек деп койду. картасын билбейт. Жакшы келинчек. Азыр Камчы Сарыбаев. Чалып көрөлү. Билеби? Билбейт. Билбейби? Камчы байке Аксай менен Бишкекти билет. Ильяс мырза, Камчы Сарыбаев сизди билбейт деди. Аны өзүңүз чечип алууга. Жок, аякта бирөө билбейт деди. Эфирде сырткары. Клара Айбекова. Билеби, билбейби? Жок, билбейт ал эже точно билбейт. Ильяс мырза, бүт баары сиз билбейт дейсиз го? Астрономияны точно билбейт. Купидон кымбат эже салон дейт. Эсимде жок. Эсимде жок. Көп контакттар эсимде жок, жөн эле жүрө берген. Маймыл деген ким? Ал көчүп кеткен Россияга. Малика Дина билеби? Мамбо Вайке. Динанын эски номери болуш керек ал. Эски. Мамбо Вайке деген ким? Мамбо Вайкеди билбейт болуш керек. Манас Алыкуловпу? Да, билбейт ал. Ажы. Да, жакшы. Ажы.
Такыр. Мирбек Иманбеков дейт. Так, Мукай деген ким? Жок, билбейт. Мый деген ким? Возможно, билишим мүмкүн. Мый? Бул ким? Кызбы, эркекпи? Кыз. Несі, мыйға чалабыз. Буга да айтайын, мый кандайсың деп. Амал өзүңүздүн Ады ошко экен. 20 секундаңыз қалды сізде. 20 секундның ішінде жооп болсын. Сізде болгон экинчи эле суроодобуз. Таң алып калдык го жаман. Астрономиялары слабый болсо мен күнөөлүмбү? Элдердин. Мый, жакшы экен. Бул кабачник кыз. Кабачник, жакшы да. Музыкант кыздардан. Голос необычный. Алло, Да. мый кандайсың? Привет. У меня 20 секунд, я на телевидении. Первая планета в Солнечной системе. Венера, по-моему. Ой. Ошондон 10 секундум калды. Сиздин мый, азийин баш болгон бардык мындай ачканда 50 секундаңыздын бардыгын жеп тур да. 10 секунд калды. 10 секундуңуз калды. Кимге чалабыз? 10 секундда эч 10 ким секунд. таппайт. Учурашканга жетишпейм. 10 секундда. Негр деген ким? Негр ким бул? Классташым. Классташым бышык, негр. Чаласызбы? Негр. Жок элеби? Билбейт. Негр билбейт. 10 секундда жетишпейт ага. Кимге чалсак болот? Нурайым окуучу. Акыркы 10 секунд алды. Нургазы Тамада дейт. Астрономия. Астрономия баары үчүн оор окшойт анда. Нури Гава дейт. Жок. Нури Красавчик. Тамада. Красавчик да билбейт. Билбейт. Нури Красавчик сизди билбейт деди. Нури Красавчик пай эмеде. Кафесинен кылып атым да. Фаризат. Паризаттан башка эч билбейт. Гүлнур окуучу может. Жок, кичинекейин билет. Кичинекей кыз да. Өрдөк деген ким? Классташым. Что-то чала. Контакт менен зоология го билесиң. Может, өрдөк билет. Еще аларды айтсам азыр каякта иштейт экенчи. Вообще шок болосуңар да. Окпай эле койду. Качты иштейт анда. Кайрысыңыз интерес. Патруль милициясы. Патруль милиция. Өрдөк. Милиционер өрдөк. Так, Рус братан, Рус бармен. Билбейт. Руслан аранжировщик. Билбейт. Билбейт. Руслан Байке. Жок, билбейт. Руслан Байтоков дейт. Бул Руслан Байкеге чалып көрөлү. Бейшекеевке? Балким билиши мүмкүн. Билиши мүмкүн. Руслан Бейшекеев сактап калсаңыз калдыңыз, калбасаңыз 10 секундда сизде. 10 секундда. Бул реклама, буга төлөшүңөр керек, Мегаком. Музыка светода. Төлөгүлө. Руслан Байке, кандайсың Ильяс деген чекти бу. Бүтүп калышы мүмкүн, Бүтүп калышы мүмкүн. Ал сразу ден соолук сурайт. Уктап атат го. Болбой калды. Акыркына келди. Акыркы үмүт. Башынан аягына чейин сиздерге компаниядан реклама кылып берет. Салам алейкум, кандайсыз? На телевидении самая первая планета в Солнечной системе. В Солнечной системе Юпитер. Ошол менен 10 секундда бүттү. Ильяс мырза, анда эмесе болгон убакыт, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы кетти. Өзүм жооп берерим. Сиздин контактыңыз, сиз өзүңүз жооп берсеңиз уже жооптор кабыл алынбайт. Болгон экинчи суроо менен мындай чыкканда утулдуңуз дегенден да алысмын. Кудай буйрса, албай калдыңыз. Кудай буйрса, эмкиде дагы бир эфир болсо ошондо келип жооп берип, акчалай утуштарга ээ болушуңуз мүмкүн. Андыктан сизге чоң рахмат. Ардактуу досторум, сиздерге чоң рахмат. Билбегениңиздер үчүн мээңиздерге ыраазычылык. Коттайбыз. Урматтуу достор, бүгүн сиздерге жакшы маанай, жакшы эфир тартуулап бизде конокто Ильяс Сандаш болду. Андыктан
ар дайым биз менен бирге болуңуздар, биздин баракчаларга катталып, социалдык тармактарда колдоп, бизге пикир калтырып, кийинкиде кимди каалайсыздар, ар дайым биз менен болуңуздар. Сиздер менен Автотет долбоору, Самат Аскарбеков. Меркурий. Всё. Чоң рахмат. Каалайсыздар дейсиң. Кандай сен мисал берейин деген. Блин, эч ким билбей туруп астрономияны. Мен деле жазын. Демеге. Билейин, номер берейин деп ойлойм, бирок алар. Сразу